Кыргызстандын жарандарын Турциядан алып келүүңүздү суранам. Бизди алып кеткиле, биз кетебиз. Эч кандай бизге МИДтен дагы, посолдон дагы жардам келген жок. Приехала сюда на операцию и не могу вернуться теперь на свою родину, Кыргызстан. Das Coronavirus. Количество погибших от коронавируса в Китае превысило. Коронавирус дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө экономикалык соккурду. Анын ичинде Кыргызстанга дагы сыноо келди. Эл аралык эмгек уюму пандемиядан улам дүйнөдө эмгекке жарамдуу калктын жарымы быйыл жумушсуз калуу коркунучунда турганын билдирди. Дүйнө элин бушайманга салган пандемия чет өлкөдө иштеп, жашап жүргөн биздин мекендештерди кыйла оор абалга кептеди. Ар бир өлкө чегераларын, аба жолдорун убактылуу жабышты. Өзгөчө абал жарыяланган чет өлкөлөрдө жумушсуздук күчөшү, батир акысы, тамак аш маселеси көйгөй жаратты. Мекендештерибиз оор кырдаалга кабылганда, Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов азык-түлүк, батир акысы, дары-дармеги жана материалдык муктаждыктарын чечкенге көмөктөшүп, чет өлкөдөгү мекендештерге тынбай жардамын берип турду. Алар Москва, Новосибирск, Анкара, Анталия, Стамбул, Түндүк Кипр, Хатая, Газантеп, Кастамон, Самсон, Япония, Вьетнам, Таиланд, Казакстан, Индонезия, Малайзия жана башкалар. Бирок көптөгөн мигранттардын негизги суранычы авиа каттамды ачуу болгондуктан бийлик өкүлдөрүнүн мекенине алып кетүүсүн суранышып, талап кылып жатышты. Шерменде болуп бүттүңүз дүйнөгө. Биз чыдай албай калдык. Биз акчадан кыйналдык. Мен 2 айдан бери жатам, мияктан кете албайм. Кетебиз, бизге артка жол жок. Акчабыз азайып, көчөдө кала турган болдук. Ушул Турциядагы азыр кыргыз боордошторум канчалары үйүнө кете албай жатат, канчалары ачыкка жатат. Ошолордун баарын тезинен өз мамлекетибизге алып кетиңиз. Мекендештердин турмуш шарты күндөн күнгө оорлоп, мамлекетибизден тынымсыз жардам сурап турушту. Кыргыз өкмөтү расмий маалымат булактары аркылуу биз күн сайын биздин тиешелүү мекендештерибиз менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Эми ачыгын айтыш керек, проблемалар чыгып атат. Себеби дегенде келем дегендер чыгып калып атат, жолду таппай атат. Деген гана жоопту берип жатышты. Жол караган мигранттар дүйнөнүн болгон жеринен Жеңиш Молдокматовго кайрылып, мигранттардын үнүн бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүнү суранышты. Бүгүн республикалык штабта президенттик аппараттан Алмаз Кененбаев отурат. Кубатбек Боронов өкмөттөн отурат. Өкмөт өкүлдөрү бардыгы бар. Жогорку кеңештин депутаттары отурат. Бир үн каткан жок да. Бир үн кат коюшкан жок. 5тен 1 калктын сыртта жүрөт. Келе албай калганы канча? Турцияда 300 адамыбыз бүгүн зар ыйлап отурушат. Ичинде мына байланышып отурат, бүгүн эле жаңы эле байланышты. Ооруп аткандар бар. Төрөйм дегендер бар. Россияда, Новосибирскте жатат, Оренбургда жатат, Москвада жатат, Шереметьевода жатат. Канча адам бар? Республикалык штабтан 1 адам чыктыбы? 1 адам. Мекендештердин үнүн жогорку кеңешке өкмөткө толук жеткирүү максатында Жеңиш Молдокматов тарабынан Атамекен фракциясынан депутат, парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрайымы Никитенко Наталья Владимировна Замандаш партиясынын борбордук кеңсесине атайын чакырылып, депутаттын колдоосу астында чет өлкөдөгү мекендештер менен видео конференция уюштурулуп, справкалар даярдалып берилди. Байланыштын максаты аталган жогорку кеңештин комитетинде пленардык жыйынында толук жеткирүүсүн өтүндү. Түз байланыш Россиянын Москва, Новосибирск, Соль-Илецк шаарлары, Түркиянын Анкара, Стамбул, Анталия шаарлары жана Түндүк Кипрга, Италиянын Милан жана башка шаарлары жана Таиланд, Грузия, Армения, Казакстан мамлекеттериндеги мекендештердин үнү жеткирилди. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети, ошондой эле эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин кошмо жыйынында Кыргыз өкмөтүнө авиа каттамдар жана миграция жөнүндө маселелерде ачуу сындар айтылды. Вчера я провела видеобеседы, видеоэфиры с 6 странами,
с нашими мигрантами, да, посмотрела в глаза. Акчасын төлөп, чартерный рейстерни камсыз кылып, Дубайдан дагы, Новосибирскеден S7 мына авиакомпаниясы тастыктап берип атат. Биз даярбыз ошол рейсти аткарганга деп. Чындык каерде, ошо чындыкты айтып койсоңуз. В России сейчас воздушное пространство закрыто на все регулярные и чартерные рейсы. Талабыңыздарды барын алдык. Эртеңки чейин уруксат бериңиздер, бүгүн түнү менен иштейли. Аталган кошмо жыйында өкмөттүн миграция боюнча берген маалыматтары жалган экенин эл өкүлдөрү жана мигранттар тастыктап, бул иште өкмөткө айып коюшту. Решение Росавиации вылет был приостановлен, это не соответствует действительности информации. Вылет не предоставила Кыргызская республика. Мекендештердин арыз муңун уккан Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов өкмөттүн отставкасын талап кылды. Парламенттин кезексиз жыйынында Новосибирск, Туркия, Италия, Армения, Грузия, Таиланд жана башка мамлекеттердеги сыртта калган биздин мекендештердин тагдырына кайдыгер карап, парламентте депутаттарды алдаган үчүн бүгүн отставка кетсин деди. Айтты го, Росавиация уруксат берген жок деп. Бүгүн Орусиянын Новосибирскидин расмий өкүлдөрү айтты, бул жалган деди. Туркияда бүгүн 400гө жакын жараныбыз бар. Баардыгын камсыздап, баардыгын азык-түлүк менен берип, багып атабыз деди. Анын баардыгы калп. Бир тыйын которгон эмес өкмөт. Мына парламенттин депутаттары турат. Ошон үчүн айтты, калп айткандарга кылмыш ишин козгош керек. Тактап айтсак, мекендештерибиздин өлкөбүзгө келүүсү чоң эмгектердин астында иш жүзүнө ашты жана чартердик рейстер коюла баштады. Мына ушул күндөрдөн баштап өкмөттүн иши активдешти. Жеңиш Байке сизге чоң рахмат, Жеңиш Байкенин командасына. Долгая дорога домой. Мы неоднократно обращались в парламент, в правительство. Наш вопрос был поставлен на повестку двух профильных комитетов парламента. И, соответственно, 15 апреля на пленарном заседании парламента было поручено правительству решить вопрос возвращения граждан Кыргызстана из зарубежных стран. Бул иштердин негизинде чечилген авиакаттамдар мекендештердин ыраазычылык айтуусуна түрткү берди. Хотим поблагодарить всем тем, кто нам помогал. В особенности это Дениса Молдокматова. Мы сейчас на борту в самолете. Благодаря Денису Молдокматову. Спасибо большое. Жеңиш Байке, сизге чоң рахмат. И хотим выразить особую благодарность Жеңишбеку Молдокматову. Новосибирск шаарында мына Жеңиш Молдокматов сизге чоң рахмат. Алла разы болсун, ушунча эл сизди колдоп, сизге ыраазычылыгын билдирип турат мына. Аты жаман илдет бүтүндөй дүйнөнү каптап, биз эле эмес, экономикасы кубаттуу державалар көзгө көрүнбөгөн вируска тизе бүгүшүп, 3-чү дүйнөлүк согуш менен теңешти. Бул маалда Европа аймагындагы мекендештер чартердик рейс же болбосо мамлекеттен тиешелүү бюджетти которуу жагын көтөрүштү. Бул маселелерди түз өкмөткө жеткирип, каражат бөлдүрүү үчүн Жогорку кеңештин Республика Тажурт парламенттик фракциясынын депутаты, парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү Маматалиев Марлен Абдрахманович Замандаш партиясынын кеңсесине чакырылды. Онлайн байланышка Кыргыз Республикасынын жарандары Италия, Улуу Британия, Вьетнам, Япония, Казакстан, Германия мамлекеттеринен чыгышты. Баарлашууда алардын көйгөйлөрү, жеринде каржылык, материалдык жардам көрсөтүү жана жарандарды мекенине алып келүү маселелери талкууланды. Депутат Марлен Маматалиевдин колдоосу астында парламентте көтөрүлдү жана өкмөткө тапшырмалар берилди. Саны көп эмес, 20-дан 30-дан, бирок өтө кыйналып калган жарандарыбыз бар экен. Бул Англия, Вьетнам, Кипр, Италия 20 миллион сом которбодук бул өкмөттөнчү. Ошол жактан дагы ушул мамлекеттерге караштырып берип койсоңуз, тапшырма берип койсоңуз. Өлкөбүз оор күнгө кабылганда мамлекет тарабынан мекендештерди каржылык колдоо кечеңдеди жана толук камсыздалган жок. Күндөн күнгө мекендештердин абалы оорлоп, мамлекеттен үмүтүн үзгөн жок. Япониядагы журтташтар чартердик рейсти Казакстан аркылуу чечүүнү Япониядагы Кыргыз элчилигинен суранып, бул каттам эки мамлекеттин ортосундагы макулдашуунун негизинде ишке ашты. Казак өкмөтү Алматы шаарына чейин алып кетүүгө макулдугун берип, Япониядан Кореяга, Кореядан Павлодарга, Павлодардан Алматыга чейин келишти. Алматыдан Кыргызстанга келүүчү автобустун чыгымдарын Жеңиш Молдокматов өз каражатынан төлөп берди. Татаал жолдо калганда
талага таштабаган мекенчил уулга мекендештер ыраазычылыгын айтышты. Мынакей Япониядан, Кореядан учуп келген кыргыздар азыр Алматыга келип түштү. Бурза Бишкекке азыр алып жөнөйт. Аны ошон үчүн Бишкекке чейин төлөнгөн жол кире. Бул Жеңиш Молдахматов. Жеңиш Молдахматов мырзага чын жүрөктөн рахмат. Дүйнөнү каптаган пандемия көптөгөн өлкөнү туңгуйка камады. Абал турукташканча бардык өлкөлөр элин сактап калууга, эл өлкөнү коргоп калууда чоң күч жумшады. Буга катар Кыргыз өлкөсү дагы чек араларды, соода түйүндөрүн, базарларды, окуу жайларды убактылуу жапты. 2 айга созулган карантинде калкыбыз чоң сыноону баштан өткөрдү. Ушундай оор кырдаалда мекенибиздин мекенчил уул кыздары четте карап турбастан ар тараптуу жардамдарын беришти. Ар дайым мекен деген жүрөгүңөр согуп турсун. Ааламды аралап кеткен, өлкөбүздүн реалдуу инвесторуна айланган мигранттарды оор учурда колдоп туруу ар бирибиздин милдетибиз.